Социалдык жактан колдоого муктаж, ден соолугуна мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарга көмөк көрсөтүлүүдө. Араван районунун тургуну 5 балалуу эне Нигора Курманбаева жашоо шарты оор абалда күн кечирип келет. Анын 4 жаштагы кызынын ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелип, экинчи топтогу майып. Калктын аярлуу катмарын колдоо иретинде Нигора Курманбаевага айыл өкмөт турак жай үчүн жер тилке ажыратып берди. Мен бүгүн баягы мүмкүнчүлүгү чектелген жарандар үчүн майрамда катышып, менин кызым Курманалиева Бибинурдун мүмкүнчүлүгү жетишпеганынан айыл өкмөтүбүз хаким tomonidan жашоо шартым жакшы болгондугунан 5 балам менен квартирада отургандыгымдан ушу чек берилди. Рахмат бардыгына. Алла ыраазы болсун. Араван районунда 1300 жаран ден соолугуна мүмкүнчүлүгү чектелип, каттоодо турушат. Аталган аймакта 3 декабрь эл аралык майыптар күнүн утурлай иш-чара өткөрүштү. Анда майыптуулуктун оор формасындагы балдарга арабалар тапшырылды. Азыркы күндө бизде инвалидтик, майыптык коляскасына муктаж 7 адам бизде каттоодо турат эле. Республика президенттен биз бул ошол коляскаларды алып келип, бүгүнкү 3 декабрь эл аралык майыптар күнүгө карата өзүңүздөр билгендей Ош облусунун губернатору, Араван районунун акиминин башчысы, акимдар жана тийиштүү ишкана мекеме, айыл өкмөттөр башчылыгында бүгүн ошондой чең иш-чара болуп өтөт. Атайын арабалар Эмгек жана социалдык камсыздоо министрлиги тарабынан каржыланды. Белгилей кетүүчү жагдай 15 ноябрдан 15 декабрга чейин майыптарды колдоо максатында 1 айлык иш-чара өткөрүлүүдө. Анын алкагында аймактарда ден соолугуна мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарга ар тараптуу колдоолор жүргүзүлөт. Анда мүмкүнчүлүгү чектелгендерге көмөк иретинде социалдык стипендия, материалдык жардамдар көрсөтүлмөкчү. Айыл өкмөт башчыларына, акимдерге бардыгына ушу тапшырма берилген, ушул мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарга колдоо көрсөткүлө деп. Эгерде кимисине коляска керек болсо, коляска алып бергиле, кимге акчалай каражат керек болсо, аны бергиле. Ал эми муктаж үй салам деген муктаж чектелген адамдар да бар да, муктаж адамдар. Ошолорго жер тилкесин бергиле деп тапшырма берилген. Мына ошолорду аткарылып, бүгүнкү Араван районунда 4 үй салганга жер тилке берилди. 3 жанагы фонддон жер берилди иштеткенге ошолорго. Ош облусунда социалдык жактан колдоого муктаж, ден соолугуна мүмкүнчүлүгү чектелген 16451 жаран каттоого алынган. Гүлжан Ажиматова, Бектур Калыбек уулу, Ош облусу.